Кыргызстан менен Тажикстан чек ара боюнча биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Кыргызстанда бир суткада 337 адамдан коронавирус табылды. Өлкө боюнча 87 миңден ашуун адам коронавируска каршы эмделди. Баткен облусунан дагы 100 бала ысык көлгө эс алууга жөнөп кетти. Кызыл Жарым ай коому Чүйдө тез жардам кызматын ишке киргизди. Эртең 7-июнга карата аба ырайы тууралуу маалымат. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Саймумин Ямитов чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн мамлекеттик комиссиясынын жетекчилери катары 5-июнда жумушчу жолугушуу өткөрүшүп, биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Министрлер кабинетинин расмий сайтына жарыялангандай, эки тарап кырдаалды тынчтык жолу менен чечкен. Мамлекеттик чек аранын карамык тилкесинин 12-9 чекитинде тараптар негизги маселелерди кеңири талкуулагандан кийин Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссияларынын төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ямитов төмөндөгүдөй протоколго кол коюшкан. Чек ара посторун ар бир тарап өзүнүн аймагын көздөй 3 километрге жылдыруу, аскердик жабдууларды өздөрүнүн ар дайым жайгашкан жерине алып кетүү, чек ара топторунун штаттык бөлүмүн гана калтыруу, аталган бөлүктөгү жайыттарды пайдалануу боюнча чечим кабыл алынды. Мамлекеттик чек арадагы бардык аракеттер эки тараптын төрагаларынын алдын ала макулдашуусу менен гана жасалышы керек. Кыргыз-тажик чек ара кызматкерлери чек ара аймагында жүрүм-турум линиясын сакташы керек. Массалык маалымдоо каражаттарына мурда кол коюлган протоколдордун алкагында эки тараптын макулдашылган маалыматтарды гана берүү. Топографиялык жумушчу топтордун жетекчилерине Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы номер 12-2 чекитинен номер 12-9 чейинки аралыкты кыска мөөнөттө тактоону аяктоо тапшырмасы берилди. Чек ара аймактарындагы калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Тараптар ушул протоколдун пункттарын катуу сактоону макулдашты. Протоколго Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ямитов кол койгон. Тажикстандын аскер кызматкерлери делимитация жана демаркация процесси аяктаганга чейин Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын тактала элек тилкелеринде кандайдыр бир иштерди жүргүзүүгө тыюу салуу жөнүндө макулдашууларга карабастан келишимдерди бузуп 4-июнь күнү саат 03:00 Кыргызстандын аймагына 1000 метр аралыкка кирип, Ош облусунун Чоң Алай районундагы Унжу булак мамлекеттик чек арасынын тактала элек бөлүгүнө контейнер орнотушкан. Министрлер кабинети тажик тараптын мындай аракети коңшулук жана достук мамилелерге туура келбей турганын айтып сындады. Камчыбек Ташиев башында турган чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз делегациясы окуя болгон жерге барып, тажик тарап менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Кыргызстанда 6-июнга карата коронавирус дагы 337 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка караганда, анын ичинде Бишкек шаарында 126, Ош шаарында 62, Чүй облусунда 36, Ош облусунда 45, Талас облусунда 1, Нарын облусунда 5, Ысык Көл облусунда 21, Жалал Абад облусунда 33, Баткен облусунда 8 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 333 адам коронавирустан айыгып чыккан. Анын ичинде Бишкек шаарында 191, Ош шаарында 6, Чүй облусунда 69, Ош облусунда 4, Талас облусунда 5, Ысык Көл облусунда 39, Жалал Абад облусунда 15, Баткен облусунда 4 адам сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 4, Чүй облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1732 бейтап, амбулатордук түрдө 1914 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1086 бейтаптын абалы орто оордукта, 509 адамдын абалы оор жана 102 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 11 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4742 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4619 мед кызматкер айыгып чыкты. Ал эми Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 106973 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 100447 киши айыгып чыкса, 1847 адам каза болду. Кыргызстанда өткөн суткада коронавируска каршы вакцинаны 870 адам алды. Анын ичинен 703 адамга экинчи доза сайылды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка караганда жалпы 87050 адам эмдөөдөн өттү. Алардын ичинен 42732си вакцинанын экинчи дозасын алгандар. Аймактар боюнча алганда Бишкекте 21315, Ошто 6958, Чүй облусунда 14526, Ош облусунда 11859, Ысык Көл облусунда 8202, Талас облусунда 4320, Нарын облусунда 4500
510, Жалал Абад облусунда 11549, Баткен облусунда 3811 адам эмдөөдөн өткөн. Эскерте кетсек, 29 мартта өлкөдө Кытайдан келген Sinopharm вакцинасы менен эмдөөнүн алгачкы этабы башталган. Кытай вакцинасын 2 этап менен алуу каралган. Биринчилерден болуп саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев эмделген. Андан соң 22 апрелде Кыргызстанга Орусияда өндүрүлгөн Sputnik V вакцинасынын 20 000 дозасы келген. Sputnik V вакцинасын алгачкылардан болуп Кыргыз Республикасынын баатыры, эмгек сиңирген дарыгери хирург Мамбет Мамакеев алган. Эмдөө 25-28 күн аралыкты камтуу менен 2 ирет жүргүзүлөт. Вакцинаны алгандан кийин терс учурлар каттала элек. Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде 28-30 апрель күндөрүндө болгон окуяларда жабыркаган чек ара айылдарынын балдары менен мугалимдери 5-июнда Ысык-Көл облусуна эс алууга жөнөп кетишти. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Кыргыз Республикасынын балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жипариса Рысбекова билдиргендей, чек ара айылдарынан 100 бала жана 15 мугалим Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен, ошондой эле мамлекет башчысынын Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калууна келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө жарлыгын аткаруу максатында Ысык-Көл облусундагы жалын балдардын ден соолугун чыңдоо борборуна 10 күнгө жиберилди. Эс алуу учурунда балдар менен психологдор жана аниматорлор иштешет. Ошондой эле искусство өкүлдөрүн тартуу менен маданий программа дагы даярдалган. Иш-чара мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде болгон окуяларда стресс болгон балдарды калууна келтирүүгө багытталган. Ден соолук чыңдоочу борборлордо балдардын саламаттыгына кам көрүү боюнча мындай иш-чаралар улантыларын белгилейбиз. Коронавируска байланыштуу абал Курч бойдон кармалып тургандыктан Кыргызстандын Кызыл Жарым коому Чүй облусу боюнча тез жардам кызматын ишке киргизди. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Чүй облусу боюнча тез жардам кызматы COVID-19 белгилери бар жарандарга жардам берип, 118 кызматынын жүгүн жеңилдетүү максатында иштейт. Жардам берүү акысыз, деп айтылат билдирүүдө. Бишкек, Токмок, Кара Балта жана Кант шаарларынын тургундары төмөнкү телефондорго чалса болот. 0709 400 600, 0709 40 06 00, 0772 45 56 60, 0222 26 46 09. Эске салсак, Кыргызстан боюнча эпидемиологиялык абал Бишкек шаары менен Чүй облусунда оор бойдон калууда. Оору жугузгандардын жана каза тапкандардын басымдуу бөлүгү дал ушул аймактарда катталып жатат. Кыргызстанда 7-июнда түнкүсүн Талас, Ысык-Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй, Жалал Абад, Ош, Баткен облустарында жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +18 +23, күндүз +34 +39. Талас өрөөнүндө түнкүсүн +16 +21, күндүз +33 +38. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн +19 +24, күндүз +34 +39. Ысык-Көл облусунда түнкүсүн +10 +15, күндүз +22 +27. Нарын облусунда түнкүсүн +8 +13, күндүз +23 +28. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Түнкүсүн +19 +21, күндүз +35 +37, күн ысык болот.